эки нерсени жасаса адам эң жакшы инсан болот да. Биринчиси инсан Аллахтын алдындагы кулчулугун аткарса. Экинчиси жаратылыштагы башкалардын алдындагы милдетин аткарса. Мына ушул эки нерсени аткарса инсан эң бактылуу инсан болот, эң жакшы инсан болот. Ошондуктан бул эки нерсени туура аткарыш үчүн адам дин менен жашаш керек. Себеби динден башка жакта бул жок. Эч бир дүйнөдө закондо да жок бул. Себеби биринчи Аллах Тааланын алдындагы милдетин аткарып, Аллах Таалага кул болуп жашаш үчүн биз шарият менен жашашыбыз керек да. Аллах Куранда айтып атат. Ибадат кылышыбыз керек, Аллага ишенишибиз керек. Ал эми пенделердин алдындагы милдетибизди аткарып, аларга пайдалуу болушубуз үчүн биз кайра эле дин менен жашашыбыз керек. Себеби башкалардын акысыны тебелебей, башкалардын акысын сыйлап жаша деген исламдан башка жерде толук эмес да. Караңыздар. Эч бир дүйнөдө бир дагы мыйзам жок, аялыңды сыйлайсың деген. Же болбосо аялына жазылган жери жок да, күйөөңө сыйлайсың деп. Балки мындай деген жери бар. Тең укуктуу болуп жашайсың депчи. Ушу тең укуктуу болуп жашайсың деген эреже бизди уруштуруп атат. Аял күйөөдөн бир нерсе сурайт, күйөөсү аялынан сыйлайт. Ошол үчүн шариятта аялдарга өзүнчө айтат. Мына күйөө деген бул эң сыйлуу жаныбар болот. Муну сыйлаш керек. Эгер сежде кылууга уруксат болсо Аллахтан башкага, сен ушуга сежде кылышың керек болот. Деп аялга башкача түшүндүрсө, эркекке башкача түшүндүрөт. Мына ушуга жакшы мамиле кылсаң, сен эң жакшы адам болосуң. Депчи. Демек не кылат? Эркекке башкача түшүндүрөт, аялга жакшы мамиле кыл деп. Аялга жакшы түшүндүрөт, эркекке жакшы мамиле кыл деп. Эми экөө бири-бирин сыйлап турса, каяктан урушат? Сен укугуңду бил, укугуңду талап кыл, сен лох болбо, мойнуңа миндирип алба десе уруш болот да. Ошол үчүн эмне кылып атат? Адам бул дүйнөдө дагы эң ийгиликтүү, бул дүйнөдө акыретте эң ийгиликтүү жашоо өткөрүш үчүн эки нерсе кылыш керек. Биринчи Аллахтын алдындагы милдеттерин аткарыш керек, экинчи пенделердин алдындагы милдетин аткарыш керек. Бүгүн биздин доордо эмне кылды? Алланын алдындагы милдетти бир аз аткарабыз. Аны дагы жалкоолук менен эптеп. Пенделердин алдындагы милдеттер келгенде настроение деп коебу. Настроенияга жараша кылабыз да. Бизге жагабы, жакпай ошого карап кылабыз. Көңүлүбүз нормально болсо, үйгө келип жакшы мамиле кылабыз. Настроение начар болсо, үйгө жаман мамиле кылабыз. Досубузга, кошунабызга, атабызга, туугандарыбызга, маанайыбызга жараша кылабыз да. Маанайыбыз ачык болсо жакшы адамбыз, маанайыбыз анча болбой калса, бол башкача кылабыз. Жумуштагыларга да маанайга жараша мамиле кылабыз да. Буякта шарият да болгон жок, мыйзам да эле болгон жок. Не болуп атат? Настроенияга карап, маанайыбызга карап мамиле кылып коюп атабыз да. Ошол үчүн биз Аллах жолуга даватка чыгабыз. Медресеге окуйбуз. Максатыбыз эмне десе, эң жакшы адам болуп жашаш да. Эң жакшы адам болуш үчүн ушул эки нерсени аткарышыбыз керек. Бүгүн биздин доордо адамдар жакшы болуш дегенди кантип түшүнөт? Сырткы келбетини тазалоо, жасооду жакшы деп түшүнөт экен да. Ошол үчүн тойго барардын алдында не болот экен? Баягы сулуулук салонуга барат. Үйдөн чыгаардын алдында күзгүнөн каранат. Неге? Жакшы көрүнүү үчүн экен да. Жакшы көрүнүү үчүн экен да. Жакшы болуу үчүн эч ким менет кылбайт. Жакшы болушту каалайбыз, бирок жакшы болгонго аракет кылбай эле экенбиз да. Адамдар жакшы болушка аракет кылбай эле, жакшы көрүнүүгө аракет кылат да. Ошол үчүн жасанып алат экен. Чырайлуу болуп жасанып алат. Негесе жакшы көрүнсүн. Ошол үчүн аял затынын шкафы толуп кеткендиги ошол себептен экен да. Кулк мүнөзү баягы эле бойдон. Баягы илгерки боюнча, тили ошол боюнча, кулк мүнөзү ошол боюнча. Бирок күнүгө көйнөктөр, кийимдер жаңыланып турат. Неге? Себеп ушуну кийсем жакшы болуп калам деп ойлойт экен. Бирок жакшы болбойт, жакшы көрүнөт экен да. Ошол үчүн адам жакшы болуш үчүн ички дүйнөсүн тазалаш керек экен. Эң биринчи ички дүйнөсүн тазалаш керек экен да.
Сырткы дүйнөнүн таза болушу керек. Ооба, тазараак болуңуз, приятный болуңуз, адамдар көрсө сизге мындай бир суктанып карай турган болсун. Суктанып дегенде мындай, мен да ушундай болсом эмес, мындай жакшы кийинип алыптыр, жараштуу кийинип алыптыр деп сизден чочубай турган болсун. Бирок ошону менен биргеликте эң биринчи ички дүйнөсү да. Элестетип көрүңүз, аябай сонун кийинип алганда жеткен ууру, миллиондорду жеп салган. Бул адамга эмне деп айтсаң болот? Сырты аябай сонун кийинип алган, бирок миллиондорду жеп салган. Же болбосо аябай сонун болуп кийинип алган, бирок кылган иши түнкүсү башкача. Эл алдаганы башкача. Демек, урматтуу бир туугандар, адамдын ички дүйнөсү таза болмоюнча адам жакшы адам боло албайт. Ооба, жакшы көрүнүп адамдарды алдашы мүмкүн, бирок жакшы адам боло албайт. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз ийгиликтүү жашаш үчүн Кур'ан, хадистен, шарияттан, динден алыстабашыбыз керек да. Ушундан канча алыстап калсак, өзүбүз каалагандай жашап калсак, мына ошондо жашообуздагы кыйынчылыктар, талаш тартуу, ызычуулардын бардыгы келе турган жол ошол да. Буга бир мындай мисал кылып айтабыз да, дайым урматтуу бир туугандар. Бир фабрика же бир заводдон бир техника чыга турган болсо, жанына китепчесин кошуп коет. Бул жака суу куясың, мындай кыласың, мындай кыласың, мындай кыласың, инструкциясы деп коебу? Иштетүү тартиби болот да. Эгер ошол китебин айрып салып, же таштап атыңыз дагы өзүңүз каалагандай иштетиңиз. Машинеңизди алып келиңиз дагы суу куя турган жерге май куюңуз, май куя турган жерге суу куюңуз дагы, дизель болсо бензин, бензин болсо солярка куюңуз дагы айдаңыз. Жүрөбү? Жүрбөйт, бузулуп калат. Анан биз жүрүп келе жатабыз го. Аллага сыйын десе башка эле нерсеге сыйынып алып атат. Демек, биз өзүбүздүн китебибизди таштап коюп, жашоого келгенде каалагандай жашап калдык да. Мен кандай күйөө болушум керек? Мен кандай жубай болушум керек? Кандай күйөө бала болушум керек? Кандай ата болушум керек? Деген теманы өзүбүз каалагандай эле чечип алабыз. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, Аллах бизди жараткандан кийин ийгиликтүү жашашыбыз үчүн Аллах Таала бизге дин шариятты берди. Дин шариат өсүүгө, өнүгүүгө, жаңы ийгиликтерди жаратууга каршы эмес. Аны бирөө түшүнүп алса, эми динде бул болбойт. Жок, дин караңгылыктын аты эмес, дин аябай жарыктыктын аты. Диндеги маданият, диндеги ахлакка бүгүн өсүп, аябай өнүгүп кеткендер жетелек. Европа өлкөлөрү өсүп, өнүгүп кетти деп ойлоп атабыз. Жандай эмеспи? Өнүп, өсүп кеткен жок. Алардын материалдык жактан мүмкүнчүлүктөрү көбөйдү. Бирок өнүп, өсүү деп ал айтылбайт. Адамдардын жашоосундагы буюмдардын же жашоодогу баягы керектүү нерселердин көп жана кооз болушу адамдын өсүп кеткендигине багыттабайт ал. Адамдын ички дүйнөсүнүн өзгөрүүсү адамды өсүп кетти деп айтса болот да. Караңыз, Европада, кээ бир өлкөлөрдө ушундай мыйзамдар барбы? Бир жынстагылар никеленсе болот деген. Барбы ушундай? Америкада бар беле? Болгон болсо, өнүгүп ошол жерге жетпиби? Элестетип көрүңүз. Бир эркекти жетелеп алып, менин жубайым ушундай үйгө кирпесең. Бул адамдык деңгээл бул жерде эмес, бул айбандардын деңгээли да мындай эмес да. Айбандар да мындай кыла элек. Койлор менен кубалаша элек. Кочкорду күтүп эле жүрөт ар дайым. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, өнүктү деген сөз ал эмес. Ал төмөндөп кетти. Алардын адамгерчилиги, алардын жашоого болгон көз карашы төмөндөп кетти. Тескери болуп кетти. Ооба, материалдык жактан өнүп кетти. Материалдык жактан көп болуп кетти. Бирок материалдык жактары көп болуп кеткендиги алардын жакшы инсан дегендигин түшүндүрбөйт. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, Аллах Таала дүнүйөнү сүйгөн инсанга да берет, сүйбөгөн инсанга дагы берет дейт. Көбүнчө Аллах Таала сүйбөгөн инсандарга, Аллахка жакпаган инсандарга дүнүйөнү көбүрөөк берет экен. Көбүрөөк күнөө кыла берсин, көбүрөөк ушу менен алдана берсин, бар дозокто көрөт депчи. Ал эми диндин түшүнүгүнү Алла сүйгөн инсандарга гана берет экен. Ошол үчүн биз бул жерде кичине динди түшүнүп, Аллага баш ийип жашайлы дегендигибиз бизди Алла жакшы көрүп, жүрөгүбүзгө бир ырайым салып, бизге динге болгон кичине бир мүмкүнчүлүк берип жаткандыгы. Ошол үчүн бирөөдүн бай экендигин көрүп калса, ал адам ийгиликтүү деп түшүнбөш керек. Бир адам кедей экендигин көрүп калса, ал адам
төмөн даражадагы адам деп түшүнбөш керек. Адамдын жакшы жаман экендиги анын ичинде турат. Ырыскы маселесini Аллах бөлгөн. Ага биздин тиешебиз жок. Караңыздар, адамдар төрт нерсе менен сыймыктанса болбойт. Төрт нерсе менен бирөөдү кемсинсең да болбойт. Биринчиси, өң менен бирөөдү кемсинсең болбойт. Кемсинсең деген түшүнөсүздөр, а? Бирөөдү кемсинтүүгө болбойт. Төрт нерсе, биринчиси өң менен. Сен ак экенсиң, сен сары экенсиң, сен кара экенсиң, узун экенсиң, тосток экенсиң болбойт. Айырмасы жок. Кандай болбосун, аны менен бирөөдү кемсинте албайсыз. Өзүңүз да сыймыктана албайсыз. Мен ак мусулманмын депчи. Мен кара мусулманмын, сыймыктана албайм. Менин боюм узун, сыймыктана албайсыз. Себеби бул боюңуздун узун же кыска болуусуна, өңүңүздүн ак же кара болуусуна сиздин не тиешиңиз бар? Тандадыңызбы? Же тиги тандап көзү кичине болуп калыппы? Жок, Аллах жаратып койду. Буга биздин тиешебиз жок. Мен шундай ийгиликке жеттим деп. Сыймыктанганга акыбыз жок. Не үчүн биз аны кылган эмеспиз? Заказ да берген эмеспиз. Аллах жаратты, болуп калдык. Алла бирөөдү узун кылды, бирөөдү кыска кылып койду, сыноо. Бирөөдү башкача, бирөөдү башка, бирөөдүн көзү башка, бирөөдүн бою башка. Ошол үчүн бирөөдү анын өңү менен, бою менен, анын дене келбети менен аны кемсинтүүгө болбойт экен. Эгер бирөөдүн өңүнүн себебинен кемсинсе, анын үстүнөн күлсө, Аллах туура эмес жаратыптыр деген болот. Себеби Аллах жараткан болсо, менин ага тиешем жок да, Аллах Таала сен муну мындай жаратышың керек эле, кемчиликтүү болуп калды депчи. Азыр чыгып бир фирманын бир нерсесини туура эмес жамандап коюңуз эле, сотко берип эмне кылат экен. Аллах Тааланын бизди жаратып койсо ушундай бир сулуу затты. Ошол үчүн караңыздар, өң келбет түрдүү себеби адамдардын көзүндө сулуулук да түрдүү да. Ошол үчүн мисалы кээ бир өлкөлөрдө эрини калың болсо, кап-кара болсо, чоң болсо аябай сулуу көрүнөт да. Бирок сизге ошондойго үйлөнөсүзбү десе не дейсиз? Кой, бунун эркек окшош экен дейсиз да. Бирок бирөөлөрдүн көзү менен караса ал эң сулуу болот да. Бирөөлөрдүн көз карашында кайсы бир өлкөдөгүлөрдүн көзү ичке болсо аябай сулуу көрүнөт да. Сонун көз экен депчи. Бирөөлөрдүкү да тегерек болуш керек. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, климатка жараша Аллах Таала түрдүү кылып жаратып койгон, ошол жерге ылайыктуу, ошол жердин сулуусу алар да. Гүл түрдүү го. Болбосо бардык жакта роза гүл эле өсө бербейт да, түрдүү гүлдөр бар. Эмне үчүн? Адамдын табияты түрдүү гүлдү жакшы көрөт. Ошол үчүн бир адамды өңү менен кемсинсе да болбойт, өзүң сыймыктансаң да болбойт экен. Эмне үчүн? Биздин аяка тиешебиз жок экен. Тиги кемчиликтүү болуп калып өзү заказ кылган эмес, өзү жасаган эмес. Экинчиси тили менен. Сүйлөп жаткан тили менен. Кайсы тилде сүйлөйт? Орусча сүйлөйт, бирөө кытайча сүйлөйт, бирөө башкача сүйлөйт, бирөө башка бир диалектиде сүйлөйт, бирөөсү бираз башкача кошуп сүйлөйт, бирөөсү дагы бираз башкача, бирөөсү атыры десе, бирөөсү мениян дейт. Айыптаганга болбойт. Себеби аны биз тандап кылбайт экенбиз. Аны биз тандап бир нерсе кылбайт экенбиз да. Тили менен бир адамды айыптаса болбойт экен. Сен орусча сүйлөй турбайсыңбы, айыптасаң болбойт экен да. Сен кытайча сүйлөй турбайсыңбы, айыптасаң болбойт. Билбей калса да айыптасаң болбойт да. Не үчүн? Ал өзүнүн жашап турган жерде бир коомдо чоңойду, ошол коомдогу тил менен чоңоюп кете берет. Ошол үчүн сен бул тилди билбейсиң деп айыптаса болбойт. Билемин деп сыймыктанса да болбойт. Бул тил билген жакшы нерсе, бирок бирөөдү айыптабаңыздар да. Сен мынтип сүйлөйт экенсиң, тигиндеп сүйлөйт экенсиң. Үчүнчүсү, жери менен айыптаса болбойт. Сен палан жерде жашай турбайсың депчи. Ал тоодун учуда жашасын, Гималайдын учунда бар. Хан Теңирдин чокусунда жашасын, айыптаганга болбойт. Себеби Алла ошол жактан кылып жаратып койду. Бул нерселердин бардыгына биз ыраазы болобуз. Мени кыргыз кылып койду, ыраазымын. Мени таластан кылып койду, көлдөн кылып койду, оштон кылып койду, ыраазымын. Мени көзүмдү ушундай кылып койду, ыраазымын. Мени ушул заманда жаратып койду, ыраазымын. Бул нерсеге биз Аллага ыраазы гана болушубуз керек. Себеби эмне үчүн? Себеби Аллах Таала биз ошондой кылып жаратып койду, ыраазы болобу экен, ушуга болбойбу экен да. Эми ушул нерселер менен биз сыймыктансак болбойт. Мен ушундай адаммын, мен палан жактын адамымын деп сыймыктанган болбойт. Эмне үчүн? Себеби сиз
Атайлап ошол жактын адам болдуңузбу? Алла жаратып койду ошондой. Эмне менен сыймыктанабыз десе, пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул мазмунда бир хадис айтканда, сыймыктанууга болбойт, арабтар араб эмеске дейт. Актар караларга өңдө айтып атат да. Арабтар араб эмеске сыймыктанса болбойт, биз араббыз деп. Ак өңдүүлөр кара өңдүүлөргө не кылса болбойт, сыймыктанса болбойт. Мен ушул жактанмын деп. Же болбосо мен ушундай өңдөмүн деп. Сыймыктанасыңбы? Аллага таквалык менен сыймыктан. Мен таквамын. Менде 6 убакыт намаз бар. Каза боло элек 15 жылдан бери. Мактаныңыз. Жумасына 2 күн орозо, жыл сайын ай сайын 5 күн орозо, жыл сайын 1 ай орозо. Меники кала элек. Мактаныңыз. Ошол үчүн айтылат, силер бири-бириңерден артык боло аласыңар таквалык менен. Сен амалың менен, жасаган ишиң менен, өзүң кылбаган нерсе менен кантип мактана аласың? Боюңду өзүң кылбасаң, же сабыз жеп чоңойдук беле. Ошол үчүн биз өзүбүз кылбаган нерсе менен мактансак болбойт экен, өзү кылбаган нерсе менен бирөөдү айыптасак болбойт экен да. Шайтандын жолу ушундай экен. Адамдарды уруштуруш шайтандын иши. Уруштуруу үчүн не кылат десе, биринчи өңгө бөлөт экен. Өңү менен уруштура албаса, тили менен уруштурат экен. Тили менен уруштура албаса, жери менен уруштурат экен. Эптеп адамдарды уруштуруш керек. Шайтандын максаты ошо. Ошол үчүн шайтан не кылат экен? Өң, тил, жер, анан жашты кошуп коет да. Мисалы, кээ бир өлкөлөрдө, мисалы Америкаларда ак кара деген тема чоң. Бизде алхамдулилlah бардыгында андай тема жок. Бирок Америкада бул тема өтө чоң темалардан да. Өтө чоң тема болуп кеткен. Демек эмне болду? Шайтандын иши ушул жанагы биз ойлоп жүргөн нерселери менен сен кыйынсың, себеби сен мындай сүйлөйсүң, сен кыйынсың, себеби сен боюң узун, сен кыйынсың, себеби сен мындайсың дейткен. Ошолордун бардыгын алып коюш керектен элеш керек. Мен кыйынмын, себеби таквамын. Мен кыйынмын, себеби нафсымды жеңе алгам. Эң кыйын адам ким? Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, эң баатыр, эң күчтүү адам бардыгыны жеңген адам эмес. Нафсисini жеңип, ачуусу келгенде ачуусун жута алган адам да. Ачууң келди. Жут, сен кыйынсың да. Нече өзүңдү өзүң жеңиш аябай кыйын да. Бирөөдү жеңиш оңой эле. Бирок өзүңдү жеңишиң өтө кыйын экен. Себеби аны сенин ичиңден чыгат экен нафсың, ачууң. Ошону жутуш керек экен. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз эмне кылышыбыз керек? Эң жакшы ийгиликтүү адам болуш үчүн биз дин менен жашашыбыз керек. Эми дин менен жашаш үчүн мындай жеңилдетип түшүндүргөндө биз 5 нерсени пайгамбар алейхиссалату вассаламга, сахаба радыйаллаху анхумдарга окшотуп жашашыбыз керек. Жашообузда 5 түрдүү тармак бар. Ушул 5 түрдүү тармакты биз пайгамбар алейхиссаламдын жашоосуна, сахаба радыйаллаху анхумдар жашоосуна окшоштура турган болсок, демек биз ийгиликтүү жашоодо жашай алабыз. Биринчиси ыйман. Ишенич. Биздин ишеничибиз пайгамбар алейхиссаламдын, сахабалардын ишеничиндей болуш керек. Кандай? Ар бир пайда зыян Аллах Тааладан. Жоктон бар кылуучу Аллах, иззат берген Аллах, кордук берген Аллах, зор кыла турган Аллах, кор кыла турган Аллах, күлдүргөн Аллах, ыйлаткан Аллах, иззат бере турган Аллах, бала бере турган Аллах, ала турган Аллах, оорута турган Аллах, айыктыра турган Аллах. Ушул ишенич бизде болуш керек да. Бизге Аллах Таала сыноо берет. Кээде кичине оорутуп койсо Аллах Таала не кылабыз? Алла мага оору жиберди дебейбиз да. Кече суу ичип алып ооруп калдым дейбиз. Азыр кирип жугуп кетти дейбиз да. Аллах берет өзүчү. Жахилият доорунда дагы ислам келгенге чейин адамдарда ушундай түшүнүк бар эле. Бир төө ооруп калса, анан дагы бир төө ооруп, ушинтип бир төө ооруп атса, бирөө келип айтты, мына ол төө дейт. Мыналардан жукту буга оору деди эле. Пайгамбар заманда биринчисиге каяктан келди деди. Эгер жуга турган болсо оору, анда биринчисиге каяктан келди? Биз иштин башына барбайт экенбиз да, бир жагдан кете берет экенбиз. Ошол үчүн айтыш керек. Аллах Таала мага берди. Аллах Таала ушул ооруду мага берди. Алла берди дебейт экенбиз, суу ичип алдым элем, кече шамалдап калдым элем, тердеп калдым элем. Түрдүү нерсени айтабыз да. Эми караң, Аллах бизди сынап оору берсе, не кылып атабыз? Сыноодон өтө албай атабыз да. Ошол үчүн ыймандуудун көз карашы менен караса не кылат? Аллах берди бул ооруну деш керек да. Аллах оору берди деп айтыш керек. Неге берди? Суук суу ичкен себептен эмес. Аллах сиздин даражаңызды көтөргүсү келди. Адам, мусулман адамга Аллах Таала бийик бир даража коет.
Jannatта ошого амалы менен жете албай турган мүмкүн болуп калган убакытта Аллах Таала оору берет экен. А мусулман бенде сабыр кылат. Күнөөлөрүн кечирип даражасын көтөрүп коет экен. Анан бир караса дагы бийик даражага жете албай дагы калып кеткен болсо дагы оору берет. Мусулмандын көз карашы менен оору болуш керек да. Сахаба радыйаллаху анхар Алладан сурайт эле. Оору сурайт эле. Коркот эле хадис келген, мунафык адам оорубайт. Күрүч сыяктуу түп түз өсөт дейт. Күрүч жыгылбайбы өскөндө түп түз өсөбү? Ким көргөн күрүчтүн өскөнүн? Күрүч сыяктуу түп түз өсөт дейт. Мындай шамалга жыгылбайт дейт. Ал эми мусулман болсо шибер чөп сыяктуу шамалда бул жака жыгылат, шамалда бул жака жыгылат, ушинтип анан акырында кайтыш болот дейт да. Ошондон сахаба радыйаллаху анхар оорубаса коркот эле да. Бир жолу пайгамбар алейхиссалам сахабалар сүйлөшүп отурганда бирөө айтып калды: "Оору деген эмне? Мен такыр оорубадым" деди. "Туруп келсең мунафыксың" деди да. Оорубага го, бизде оорубай калса, мен да больницаны көрө элекмин дейбиз го. Коркуңуз. Оорусаңыз сүйүнүңүз. Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху бир күн не кылды? Алладан оору сурады. "Ey Алла, мен көптөн бери ооруй элекмин, мунафык болуп калдым окшойт. Ey Алла, мага оору жөнөтчү" деп дуа кылды да. Үстүнө чыгып кетип, анардай кызарып калды дейт да. Бир сахабанын аялы аябай жакшы кызмат кылат экен. Аябай ыраазы кылып жашайт экен да. Бир күн ушунчалык катуу кызмат кылгандан аялыга күйөөсү ыраазы болгондуктан каалоосун аткарып берейин деп күйөөсү айтыптыр да аялыначы: "Бир кыялыңдагы ойлогон нерсең болсо айтчы, мен аткарып берейин" дептир. Биздегилер жаңы жылда айтат го, "Не кыялданасың" депчи. Же болбосо туулган күнүдө, же 8 мартта бир аябай ыраазы кылып кызмат кылганда айткан экен да, "Мен сени айтчы, бир кыялыңды аткарайын" десе, "Ажырашабыз" дептир да. Ошо баягы сахаба айттыр: "Мен сени ушунчалык жакшы көрүп, ыраазы болгонумдан сенин кыялыңды аткарып берейин десем, сен ажырашабыз дейсиң" дейт. Бирок макул, мен эркекмин, айткан сөзүмдөн кайтпайм дейт. Арабтарды пайгамбар алейхисаламдын жардамчысы кылып динге тандагандыгынын себеби ушул дейт да уламалар. Алар бир нерсени кармады, айтты, до конца турат дейт да. Жакпаса да турат дейт да. Куфурду, ширкти кармады, до конца тура берет экен да аларчы. Акыйкатты түшүнүп калса до конца турат экен да. А биздегилер макал чыгарып алган, эркек айта берет. Анан кайта берет. Бул 2025-24-жылдык макалбы? Менимче жаңы эле чыкты окшойт да. Бул деген туура эмес да, эркек айтат, айткандан кайтпайт. Анан не кылды? Айтты, эми аялы талак сураса макул деди. Мен сөз бердим. Хорошо. Эгер сен ушуну кааласаң, мен ажырашам, жүр дейт. Талак бериштин маселесин билбейт экен. Кантип ажырашабыз дейт. Эми ажырашуунда жолу болсо керек, жүр пайгамбар сама барып ажырашалы деп пайгамбар сама жолго чыгат. Жолдо баратып жыгылып мурду канайт. Сайыр айтат, "Жок, ажырашпайбыз, кеттик" дейт. Анан үйгө келгенде сен не кылып атасың дейт. "Мен түшүнбөдүм, жана ажырашабыз дедим. Жолдо барат, кайра ажырашпайбыз. Мен ойлогонмун, сизди мунафык" деп. Эч оорубадыңыз, мен тийгенден бери эч оорубайсыз, эч нерсе болбойсуз, мында бир кырсыктабайсыз, түп-түз жүрөсүз. Анан бир мунафыкка тийип алган окшоймун дедим дагы. Бирок күйөөм болгондугуңуз үчүн сиздин кызматыңызды кылып жаттым дейт. Бүгүн сиз айтып калдыңыз, мен сени кыялыңды аткарайын дегениңизде, эми эптеп ажырашып кетейин, ыраазы кылайын, эш ажырашып да кетейин анан сурандым элем. Көрсө мунафык эмес экен, жыгылып мурдуңуз канады. Афиятта жүргөн мусулман турбайсызбы дейт да. Оорубаса коркот эле сахабалардын аялдары. Бизде ооруса коркот, өлүп каласың деген мени ким багат депчи. Сен өлүп калсаң мен не кылам дейт. Бирөөдүн аялы айтыптыр да, "Сен өлүп калсаң мен не кыламын" десе айтыптыр, "Сен өлүп калсаң мен не кылам дейсиң" деди. "Бар, сени жаратканга айт, мен не кыларымды сура" деп. Чында биз аялдарыбыздын жоопкерчилиги эмеспиз. Мен өлүп калсам Алласы бар. Жандай эмеспи? Мен жокто да жашаган. Мага келгенде жашап атат, эртең өлүп калса дагы жашайт. Алла дагы бирөө таа берет. Бизден жакшысын таа берип коюшу мүмкүн, байыны таа берип коюшу мүмкүн. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, оору берген Алла да. Алла оору берип сынаса мусулман не кылат? Ыйман алсыз болгондон мен суу ичип алдым деп сууга төңкөйт экен. Же болбосо дагы кондиционерге айтат. Бир нерселерди таап чыгат да. Кышта жөтөлүп калдым дейт. Анан Аллах Таала коем ушул пендеме не кылат? Сыноо бердим, болду эми деп ден соолук берсе, айтат экен да. Кече мен ноушфа иштим эле деди. Аналгин иштим эле, айыгып кеттим дейт. Бир аз катуураак оорубса, палан жерде бир врач бар экен, жакшы дайлайт, ошого барсаң дейт. Алла оорутту, Алла айыктырды. Жок да. Алла Куранда айтып атпайбы Ибрахим алейхиссалам окуясында? "Ва иза маридту фахуа яшфин. Ва иза маридту
Фахуа яшфин. Егер мен ооруп калсам, шифа бере турган, айыктыра турган Алла. Мени күлдүрө турган Алла, ыйлата турган да Алла. Күлүүнүн себебин да Алла берет бизге. Анан күлөсүң. Ыйлайта турган акыбалды да бере турган Алла. Анан ыйлайсың. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, бизге ушундай ыйман керек. Дүйнөдөгү акыбалдардан эмне керек? Алла бизди сынап турганын билишибиз керек экен да. Алла бизди сынап турат экен да. Бир адам ооруйт, бир адам айыгат. Бир жолу Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анхуга аябай катуу ооруп жатса, бул халифа мезгилинде болчу. Сизге табиб чакыралы, не кылалы десе, табиб көрдү дейт. Жандагылар сүйүнүп кетип, не деди табиб десе, мен билгенимди кылам, кааласам оорутам, кааласам айыктырам деди дейт. Ал дегени мени Аллах көрүп турат, Алла өз шифа берүүчү зат. Мен кааладым оорутам, кааласам айыктырам деп айтты дейт. Ошол үчүн оору берген Алла, айыктыра турган да Алла. Аллах Таала жана кылат, пендеге оору жөнөтүүдөн мурда периште жөнөтөт. Биринчи периште келет дагы күчүн алат. Билесизби, ооругандан мурда алсырап каласыз, айтасыз, "Жото мен ооруган жатам" дейсиң. Экинчи периштени жөнөтөт экен, бар аппетитин алып кой дейт экен. Тамак жейин десең аппетит татпай калат. Үчүнчү периштени жөнөтөт дагы барып күнөөсүн алып кой дейт. Эмне үчүн? Пенденди сынап жатканда күнөөсү жок болсун дейт. Күнөөнү алды, аппетитти алды, күчтү алып койду. Эми алсырап жатасыз, эч нерсе жебейсиз. Ошол үчүн обычный оорубаган адам тамак жебесе коркунучтуу, Ооруган адам 2-3 күн тамак жебей жата берет, бардыгы ооруп атат, жебейт деп коюп жатып жүрө берет, спокойно. Жандай эмеспи? 2-3 күн ооруйсуң, эч нерсе жебейсиң, жатып туруп кете бересиң. Оорубаган адам тамак жебей калса коркунучтуу, кечеден бери тамак жебей атат, бир нерсе болгон дейт. Анан Аллах Таала эмне кылат? Сынайт, сынооду бир канча өтүп, анан Аллах Таала эмне кылат экен? Сыноосу бүткөндө, даражасы көтөрүлгөндө периште жөнөтөт экен. Баягы күчүн алып койгон периштени айтат экен, биринчи аппетит айтат экен, сен барып кичине бер дейт. Ошол үчүн айыга турган адамды биринчи аппетитин кайтарып берет. Ошол үчүн тамак жеп калды дейт го. Биринчи периште келди деген сөз уже. Тамак жеп калды дегени биринчи периште келди, аппетитин берилди, эми экинчи периште келет, күчүн берет, туруп кетет деген сөз. Үчүнчү периште менен биздин ишибиз жок. Анан биринчи периште эмне кылат? Келип аппетитин бергенде экинчисине тамак ичет дагы, экинчи периште келип күчүн берет. Айыгып бутуна туруп басып кетет. Үчүнчү периште күтө берет экен да, качан кайтарып берет экен, мен кармап жүрө берем муну депчи. Анан Аллах Таалага сурайт экен, Алла, тиге көсү берди. Мен не кылайын муну десе, менин кадырыма туура келбейт, көтөргөн, алган күнөөнү кайта коюп коюш апарып деңизге ташта дейт. Мен ал күнөөлөрдөн чоң бир балыктарды жаратам, ээсине кечирим сурап турат дейт. Күнөө кылып, күнөөңдү не кылат? Ооруган себептен Аллах Таала алат экен да, апарып деңизге таштап коет. Деңизде балык болуп, ала паланчини кечирди, Бешмарти кечирди, Тешебайды кечирди, ала жатат экен да. Кандай мээримдүү. Эми ушул сыноодо Аллах бизге жөнөтсө сынайын деп, ыйман алсыз инсандар не кылат? Ооруганды сууга төңкөйт, айыкканды дарыга төңкөйт. Суу оорутtu, дары айыктырды. Алла жок калды да. Ошол үчүн ар бир нерсени Аллах кылып турат дешибиз керек. Мына ушундай ыйман керек.